Аралда 30 жыл жашаган кишини мажбурлап адамдарга кошушту. Япониялык Робинсон атка конгон Масафуми Нагасаки Япониядагы Сотопанари аралында 1988 жылдан бери жалгыз жашап келген. Аралда мага керектүү нерселердин баары бар. Мен ушул жерде эч кимден тынчын албай көз жумгум келет дейт Нагасаки. Ал күн сайын таң эрте туруп спорт менен машыгып, андан соң деңиз жээктерин тазалачу. Анын каалоосуна карабай ооруп калган 82 жаштагы карыяны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Исигаки шаарына алып келип карылар үйүнө жайгаштырышкан. Нагасакинин аралга келгенге чейинки жашоосу тууралуу так маалыматтар жок. Айрым аны тааныгандардын айтымы боюнча ал сүрөтчү болуп эмгектенген. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы болгон. Бир учурда ал шаардын ызы чуусунан тажап аралга качып кеткен. Мен Ташбаканын балдары жумурткадан чыгып сууну көздөй баратканын дайыма карап отурчумун. Дал ушул мезгилде мен жашоо кандай керемет экенин түшүнөм деп билдирген Нагасаки. Эми анын мындай кереметтерден, табияттан рахат алуусу чектелди.